гана Кыргыз Республикасынын атынан чечимдерди кабыл алат. Бул эң жогорку статустагы орган болуп саналат. Адамдын тагдырын чечүү, адамдардын мүлктүк кызыкчылыктарын чечүү бул оңой олтон иш эмес. Кыргыз Республикасынын сот тутумуна 100 жыл. Кыргызстандын сот системасынын тарыхы көчмөн цивилизациясынын салттуу укугунан баштап, учурдагы санариптик технологияларды колдонуу менен иш жүргүзгөн, көз карандысыз сот системасына чейинки татаал, көп кырдуу жана эволюциялык жолду чагылдырат. 3000 жылдык тарыхында кыргыздар дайыма нарк менен, салт менен адилеттүү чечимдерди кабыл алып келген. Ал гана эмес, улуу дастаныбыз Манас эпосунда Алтайдан көчүп келеринде Манас дагы эгерде туура эмес аракет кылсаңыз мен атамы кошо жазалайм деген сөз дагы дастандарыбызда дагы адилеттүүлүк дайыма карманганы баяндалат. Ал эми кийинчерээк ислам дини кыргыздарда кеңири таралгандан баштап шарият жолу менен адилет чечимдерди чыгарышкандыгы белгилүү. Ал эми ислам дини анча таркабаган аймактарда аксакалдар соту, элдик соттор, бийлер адатты, наркты, салтты бекем карманышып адилет чечимдерин чыгарып келишкендиги белгилүү. Ошондуктан кыргыздар дайыма дүйнө элдеринин алдында адилеттүү чечим менен тарыхта белгилүү калк экендигин биз билебиз. 20-кылымдын башында Совет бийлигинин орношу менен Кыргызстандын сот системасы советтик укук системасына интеграцияланган. Социалисттик принциптерге негизделген эл соттору сот адилеттигинин башкы институту болуп калган. Кыргыз сотунун расмий түрдөгү ишмердүүлүгү 1924 жылы Кыргыз элинин биринчи улуттук автономиясы болгон Кара-Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөн күндөн башталат. 1924 жылдын 30 ноябрында Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун облустук сотунун курамы бекитилген. 1936 жылдын 5 декабрында СССРдин жаңы конституциясы кабыл алынып, анын негизинде Кыргызстан автономиялуу республикадан Кыргыз Советтик социалисттик республикасына айланышы Кыргыз элинин турмушундагы эң маанилүү саясий жана тарыхый окуя болгон. Кыргыз СССРинин түзүлүшү республиканын экономикалык жана маданий жактан гана өнүгүшүнө эмес, өлкөнүн сот органдарын демократиялаштыруу жана өнүктүрүү үчүн да чоң өбөлгө түзгөн. Кыргыз АССРинин башкы соту Кыргыз СССРинин жогорку соту деп өзгөрүп, ага жараша анын курамы жана милдеттери аныкталган. Соттор биринчи жолу өз өкүмдөрүн жана чечимдерин Кыргыз Советтик социалисттик республикасынын атынан чыгара баштаган. Кыргыз АССРинин союздук республикага айланышы Кыргызстандын суверендүү мамлекет катары мамлекеттик укуктук абалын кеңейтип, анын андан ары конституциялык өнүгүшүнө негиз салган. Жалпы союзда кабыл алынган соттук структуралар бизде да түзүлгөн. Бул райондук сот, облустук сот менен барабар Бишкек, агезде Фрунзе шаардык соту, анан кийин жогорку сот болгон. Советтер Союзу жоюлгандан кийин 1993 жылдын 5 май күнү Кыргыз Республикасынын конституциясы кабыл алынып, Кыргызстан укуктук мамлекеттин негиздеринде курулган суверендүү, демократиялуу республика деп жарыяланган. Конституция бийликтин мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бутактарына бөлүнүү принцибин бекиткен. Конституциянын кабыл алынышы менен өлкөдө сот бийлигинин көз карандысыздыгын жана соттордун мамлекет турмушундагы ролун чыңдоо жаатында маанилүү кадамдар жасалган. Биз мурда Министерство юстициянын карамагында болчубуз. Биздин сот системанын камсыздоосу ошо Министерство юстиция аткарчу. Бюджетибизди да ошо Министерство юстиция өкмөткө көрсөтчү. Сот администрация пайда болгондо биз ошо бюджетибизди камсыздоонун баарын маселеси сот администрация аркылуу каралып калган. Ошо сот администрация президенттин алдында иштеп калды.
2021 жылдын 11 апрелинде бүткүл элдик референдумда өлкөнүн сот системасына принципиалдуу өзгөртүүлөрдү киргизген Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясы кабыл алынган. Негизги мыйзамга ылайык жогорку соттун алдындагы конституциялык палата өз алдынча орган болгон конституциялык сот болуп кайрадан түзүлүп, сот системасын конституциялык сот, жогорку сот жана жергиликтүү соттор түзүп калды. Жаңы конституциянын кабыл алынышы менен бийликтин сот бутагына тиешелүү мыйзамдар да өзгөртүлдү. 2022 жылдын 4 март күнү Кыргыз Республикасынын судьяларынын 12 съезди болуп, анда президент Садыр Жапаров судьялар корпусунун көңүлүн акыркы жылдардагы маселелерге буруп, сот тутумун реформалоо керектигин айткан. Акыркы 3 жылды ала турган болсок, сот тутуму бир топ эле өзгөрүүлөргө дуушар болду. 312 судья ротацияланды. Ротацияны ишке ашыруу оңой олтоң боло койгон жок, бирок соттор ротацияны туура түшүнүү менен кабыл алышты. Натыйжада аны тез арада жүзөгө ашырууга мүмкүн болду. Ротация бул мезгилдин талабы, коррупцияны, туугандашууну, жеңил желпи, тийип качма иш жүргүзүүнү алдын алууга болгон аракет болду. Соттук укуктук реформанын алкагында аткарылган иштердин тизмегинде 2023 жылы Каракол жана Жалал Абад шаарларында сот адилеттигинин 2 үйүнүн ачылышын белгилеп кетүү зарыл. Бүгүнкү күндө мамлекет башчысы тарабынан сотторго өзгөчө көңүл бурулуп, сот тутумун материалдык техникалык жактан камсыздоо жогорулап, сот адилеттигин сапаттуу жүзөгө ашыруу үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатат. Акыркы жылдары реформалардын алкагында сот адилеттигинин жогорку мектеби өз ишин жана пландарын өнүгүү стратегиясына ылайык уюштуруп иштелип чыккан онлайн платформа аталган мектептин ишин жаңы баскычка алып чыгып, судьяларды окутуу чөйрөсүндө эл аралык мыкты тажрыйбаны колдонуу боюнча иштеген заманбап судьяларды окутуу уюмунун деңгээлине көтөрөт. Ушул соттордун көз карандысыздыгы, соттордун чыгарган чечимдеринин ачык, айкындуулугун иш жүзүнө ашырып, элдин ишенимин арттыруу максатында биздин бул акыркы убактардагы мамлекетибиз тарабынан көрүлүп жаткан камкордук өтө эле чоң десем болот. Сот реформасынын биринчи кадамы деп биз ушул мамлекет башчыбыз тарабынан соттор материалдык жактан көз каранды болбосун деп соттордун эмгек маянасын көбөйткөн. Санариптик технологияларды киргизүү сот тутумунун ачык айкындуулугуна, жеткиликтүүлүгүнө жана ачыктыгына жетишүүнүн эң натыйжалуу ыкмасы. Санариптештирүү процессинин алкагында аудио жана видео жаздыруу, онлайн берүү, видео байкоо, соттордун жана сот процессинин катышуучуларынын коопсуздугун камсыз кылуу сыяктуу иш-чаралар каралган. Адегенде биз өзүбүздүн сот тутумунда болгон кемчиликтерди табалы. Ошол кемчиликтин үстүнөн иштейли деп ушундай принципти коюп келем. Азыр да ошондой принциптин үстүнөн иштеп атабыз. Бул дагы биздин ушул коомдун алдында, элдин алдында сот ишенимин арттырсак деген максаттардын бири болуп саналат. Эл аралык сот кызматташтыгынын калыптанышы жана аны эл аралык укук менен жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун башка өлкөлөрдүн сот бийлиги органдары менен, ошондой эле чет өлкөлүк өнөктөштөр жана эл аралык уюмдар менен өз ара мамилелеринин жаңы багыты болуп калды. Акыркы жылдары бир катар өлкөлөрдүн жогорку соттору менен кызматташуу жөнүндө келишимдерге кол коюлган. Сот системасынын алдында көптөгөн милдеттер турат. Өзөктүү маселелердин бири мыйзамдарды өркүндөтүү. Мыйзам чыгаруу демилгеси жогорку сотко 2021 жылы берилген. Анткени жашоо тынымсыз өзгөрүүдө. Ошондуктан сот системасы да артта калбашы керек. Мыйзамдарды замандын талабына ылайык өзгөртүп, өз убагында жаңылап туруу зарыл. Биздин максат адилет, ачык, калыс жана жоопкерчиликтүү сот бийлигин түзүү. Эң негизгиси элибиз соттордун иши жакшыра баштаганын сезип, ага ишенгендей болушу керек. Жамы журтубуз соттор мыйзам сыйлаган жарандарды коргой турганын, мыйзам алдында бардыгы тең экенин жана бир дагы кылмыш жазасыз калбасын иш жүзүндө көрүүгө тийиш. Бул максатка жетиш үчүн судьялардан ак кызмат кылууну, кесипкөйлүктү жана эң башкысы
адилеттүүлүктү талап кылып жатам. Ага жараша соңку мезгилде мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп, сот тармагында бир топ жылыштар, ийгиликтүү иштер жүзөгө ашырылды десем болот. Ар бир мамлекеттин дөөлөтү жана байлыгы анын эли. Ал эми элинин улуулугу анын тарыхы менен таразаланат. Кыргыз эли басып өткөн жол даңктуу тарых жана биз үчүн чоң сыймык. Эгемендүү кыргыз мамлекетин куруу оңой болгон жок. Бул татаал жана арбын сыноолуу жолдо кыргыз сот тутумунун татыктуу орду бар. Өлкөбүздүн сот тутумунун тарыхы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышы менен тагдырлаш. Андыктан судья адамдын тагдырына байланышкан, коомго таасир бере турган, өлкөнүн келечегин аныктай турган чечимдерди кабыл алгандыктан, бул кесип жаңылууну кечирбейт. Судьялык кесиптин улуулугу мына ушунда. Улуу тарых чыныгы ак ниет, эмгекчил жана ар намыстуу адамдарсыз жаралбайт. Кыргыз сотунун тарыхын жазууда зор салымын кошкон өрнөктүү инсандардын катары толуктала берет. Анткени судья бул адилет сот тутумунун кыймылдаткыч күчү. Ал эми адилет сот тутуму күчтүү мамлекеттин белгиси, зоолосу.